Мисалы үчүн кээ бир адамдар китеп окуп отурса стресстен жөн эле чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде адам ошол китеп окуганды жакшы көрсө, же болбосо кээ бирлер жанакы эмгек терапиясы деп коебуз, короого чыгып алып ушу огороддорун казып, аябай терде иш кылса, мына ошондо стресс чыгып кетиши мүмкүн. Же болбосо музыка терапия деп коебуз, музыка коюп алып туруп, комнатага кирип, эшикти жаап алып, бир жарым саат музыканы коюп туруп, ошол музыканын темпине, ритмине түшүп алып туруп, биз дененин бии деп коебуз, ошо дене менен ар түрдүү кыймыл аракеттерди жасаса. Анан бизге келген балдарды, кыздарды, мисалы үчүн аялдар, эркектер деле келет, ошондо келгенде биз аябай кыйкыртабыз да, ушундай көнүгүүлөрүбүз бар. Ошондо стресс чыгып кетет. Анан бизде неме бар, дем алуу техникасы бар. Так, мына ушул дем алуу техникасы дагы абдан стресстен чыкканга аябай жакшы бир техникалардын, методикалардын бири болуп эсептелет да. Мисалы, бизге ошо стресске, депрессияга, жанакы дүрбөлөңгө түшкөн адамдар келгенде биз аларды сөзсүз түрдө ошо дем алуу техникасын колдонуп туруп чыгарттырып салабыз да. Мисалы үчүн адам терең дем алат, демди кармайт, демди чыгарат, 10 жолу, 15 жолу. Баягы кинолордон көрөбүз го, дыши, дыши, дыши деп айтышат го. Вот ошол сыяктуу терең дем алып, демди бир аз кармап, демди чыгарып